Bütün Kırgızstan деген Kırgızстанımız dönüşsün, güldesin. Bir kutuluk olsun, ülkemizde şan olsun. Bütün Kırgızstan sizler için olsun. Sağ olun. Kırgızstan barı. Sankılınlar canım verip babar. Sakta gelgen aykırı kırgızlar. Bereketin tığıp durgan acay. Bakıvatı asıl kımbat yerden. Bereketin tığıp durgan acay. Bakıvatı asıl kımbat yerden. Atalarını saktap gelip uğrar. Arda kalın önümüzde tuğum, aksakallar bata verip uğrar. Arda kalın önümüzde tuğum, aksakallar bata verip uğrar. Bölüşüyoruz grupa. Assalamu alaikum. Hepimizi bölüşüyoruz sonra adamlar gitsin abi Kemal Mustafa. Hepimizi bölüşüyoruz sonra. Assalamu alaikum, kutmandı gün, Kırgız elim, salamатсыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүнкү менин эфирим өзгөчө эфир болот туганда. Бүгүнкү эфирим сиздерге өзүңүздөр билгидей теманы коюп койдум тугандар. Ошол боюнча болмокчу. Марат Казакбаев саткынчы эмес. Кыргыз элинин суу сактагычтарын Өзбекстанга саткан УКМКнын төрагасы Жолдош Ташиев деген киши саткынчы болуп эсептелет. Себеби эл душманы бул адам. Мен айткандай, ошо бүгүнкү жаңылыктардан көрүп калдым. Райым Миллон деген киши, биздин агабыз бар, Райым Миллон деген, таныйсыздар аны. Бүгүн үй камагына да эмес тугандар. Бүгүн официалдуу түрдө мамлекет эч доо жок экен тугандар. Мына УКМКнын да доосу жок экен, прокуратуранын да доосу жок экен. Эчтеке таппаптыр тугандар. Ушул адамды үй камагына эмес, жөн эле кое бериптир тугандар. Мына официалдуу түрдө.
iş da kозголбойт, бардыгы жабылыптыр. Себеби bunun sırtта жүргөн байлыктарын таппаптыр, буга катталбаптыр туугандар. Ошо боюнча болмокчу туугандар. Андан кийин туугандар, бул ошо Райым Миллиондун Ош жергесинде Ынтымак деген партиясы арам акча менен элди сатып алып, жергиликтүү кеңеш добуштарынын өткөндүгү боюнча анан Айзадынын өлүмүнө байланыштуу 44 милисакер жоопкерчиликке алынгандыгы туугандар. Бирок ошол эле мезгилде мынабы Ниязбеков деген бар бизде, бир МВДнын министри, мындай бетти даалпак, мындай айтканда Генебес. Ушул адам министр, отставкага кетиш керек эле. Ошо 44 адамды айдабай туруп, бир министрди алыш керек эле. Бирок ага билбейм кандай болуп кетти. Бирок бул министр бети таап алган боюнча отуруп, нагы отуруп отставкага кетпеди туугандар. Ошо боюнча бүгүн менин эфирим болмокчу. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Такыр мындай кыргыз элибиз суу сактагычтарды сатып жүрүп, кечегинде маалыматтар да жүрөт туугандар. Ошол кыргыз үйлөрдү тигип, ошол баягы Ынтымак деген айыл бар, билесиздер. Ошол Ынтымак айылынын жергиликтүү жашоочулары ошол жерге баягы 50 гектар жер берген жерге барып, кыргыз үстү киши ошол жерди кайтарып жатышат туугандар. Ошол эле кезде туугандар, Москва шаарында жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн Ынтымак айылынын тургундары кече официалдуу түрдө бийликке кайрылган. Адан башка Баткен эли кайрылды туугандар. Ошол жер маселеси боюнча эле өтө көп маселелер көбөйүп кетиптир. Мен 2-3 күндөн бери эфирге чыкпай калдым эле туугандар. Эми бүгүндөн баштап чыгам. Мына убактым сиздерге бөлүп, болгон маалыматымды сиздер менен бөлүшүп кетем туугандар. Акыйкат, адилет сөздөрүм, калыс сөздөрүм айтам туугандар. Бул жерде бир эле бийликти жамандаш эмес, бул деген бийликте кемчиликтерин, сын пикирлерди айткан мезгилде, мындай айтканда туугандар, көбү башкача ойлойт экен, бул жамандап атат. Мен жамандаган жерим жок, жеке кишинин аброюна шек келтирген жокмун. Саясатта кылган кемчиликтерин айтып кетип атам туугандар. Эми биринчи баштайлы туугандар. Ушу Казакбаевди кече Марат Казакбаев деген биздин серепчи бар, мындай айтканда, орустар айтканда политолог. Бул политолог эмне үчүн камалды деген нерсеге мен ушул биринчи судан суроого жооп берип кетейин туугандар. Бул киши азыркы УКМКнын төрагасы Ташиевке ошол киши жөнүндө сөз айтып койду эле, мындай айтканда ошол кишинин сын пикир айтып койду эле. Ошон үчүн туугандар, бул кишини шултоо таап, шпион деп, саткынчы деп, ошол боюнча иш козгоп, секретный кылып, мындай секретный деп коёбу баягында. Ошондой кылып, жабык сот өткөзө турган болуп атат да бул акмактарчы. Ошон үчүн туугандар, биз ачыктыкка чыгарышыбыз керек бул сотту. Себеби мен ишенбейм, ошол киши серепчи Марат Казакбаев саткынчы экен. Мен ишенбейм, себеби саткынчылар бизде бийликте отурат. Бул биринчи саткынчы ким бизде? Бизде биринчи саткынчы бул Ташиев деген адам болот. Аты да өлгүрөт калган. Камчы Кыдышаев деген киши. УКМКнын төрагасы мыйзамсыз званияларды алып, мыйзамсыз жер кыргыз элинин суу сактагычтарын сатып, жерлерин сатып, эбегеси чөнтөккө акчаларды уруп атат туугандар. Ошого биз караган кыргыз эли, кайдыгер караган эли унчукпай отурганыбыз бизге өтө өкүнүчтүү туугандар. Мен айтып кетем туугандар, дагы бир сыр айтып кетем. Биз кайдыгер карап жүрүп, ушул туңгуйукка түштүк туугандар. Өз убагында сөзүбүздү айтпасак туугандар, өз убагында сөздөрдү айтып калып, сөз эгесин таппаса туугандар, кийин кеч болуп калат туугандар. Азыртан мен ушул эфиримде айтып кетем, ушул арам бийликке, мен тааныбаган бийликке, мыйзамсыз бийликке, бийликти басып алган канкорлорго айтып кетейин, бул канкорлоргочу. Мен кыргыз элинин кызыкчылыгы ойлондурат. Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы мага ойлондурат биринчиден. Себеби мен ошол мамлекеттин жараны катары, активист катары мен айтып кетейин. Кыргызстан Ташиевдин же Садыр Нуркожоевдун чоң атасынан калган жер эмес. Ол барп эмес ал жер. Жок Ыстыкөл эмес ал жер. Ал Кыргызстан биздин ушул коомдун, кыргыз жарандарынын мамлекети туугандар. Ачык эле айтыш керек аны. Бул чоң атасынан алган жерлерди
tarqatып berip atат. Al деген бул не деген саткынчылык? Эмне үчүн Марат Казакбаевга саткынчылык иш фальсификация кылып коюп да, эмне үчүн ошо Ташиевке биз иш козгото албайбыз туугандар? Себеби көрүп турабыз да, бул кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлотуп эле, нары бери эле кыргыз жерин сатып атат. Эмне үчүн ошо ынтымак айылынан 50 гектар жер берди бул? Кимге, буга ким укук берди? Же референдум болду, же элден сурадыбы? Элден сураган жок, референдум болгон жок. Өзүм билем, өтүгүм төргөйлем деп туруп, ошол ынтымак айылынын 50 гектар жерimiz. Дагы жакшы 100 гектар деген эле. Мен адашып билбей калып, анан 50 гектарга түшүрдүм деп өзү. Өзгөн эл менен жолукканда. Мен дагы бир сыр айтып кетем туугандар. Ынтымак айылындагы элдер, журттардан сурашым керек эле биринчиден. Экинчиден, кыргыз элинен референдумга коюшуң керек эле. Сен кимсиң суу сактагычтарды, ошол эле Кемпир абад, Орто Токой суу сактагычын өзбектерге өткөзүп берип акчага саткандың. Сен кимсиң? Эмне үчүн кыргыз эли тага эмне жамандык кылды кыргыз эли? Ташиев, Жолдош Ташиев, мен дагы бир сыр айтайын. Жолдош Ташиев, мен сизге айтып атам, эмне үчүн Барпыдан жер берби, именно Кара Суу районунун ынтымак деген айылынан бердим. Барпыдан бербей белең. Барпы жеринен. Ошол жерден бербей белең. Эмне үчүн ошо Кара Суу районунун ынтымак айылынан бердим? Ушунчалык эле жерлер чоң атаңан калган жерлер болсо, ошо өзүң Барпы жериңен бербексиң. Анан же Ыстык көлдөн бербей белең. Не, Ош шаары боло бере, Ош областынан берсе боло бере, кандай түшүнсө болот. Сен Казакбаевди камаган себеби, бул Марат Казакбаевдин камагы. УКМКнын төрагасы Ташиевке ачык эле бетине айткан бул серепчи. Сен кылган иштер болбойт депчи. Сен айткан иштер саткынчага керек. Суу сактагычтар аз келгенсип кыргыз эли дагы булар суу ГЭС Камбарата ГЭС бирди. Өзбекстандар менен бирге курабыз деп атат. 2 миллиард каражатты салып, ошол жерде ГЭСти куруп, качан гана Өзбекстан Республикасы өз акчасын чыгаргандан кийин анан кетишimiz эмне экен туугандар. Буга да бир каршы турабыз. Каерден 13.000 гектар жер кайтарып алдыгы жакшы. Көрсөтсүнсү ошол жер. Мен көргөн жерим жок ал жерди кайтарган. Сулуу жерлерди берип туруп, каңгыраган баягында суу чыкпаган жерлерди алдыбы? Же кандай? Көрсөтсүн мына элге көрсөтсүн. Мына жерлер өттү деп. Мен көргөн жокмун. Факт жок ошол жерлерди алды деген. Ал жерлер өзүнүн эле жерлер туугандар. Мына жерде Акылбек деген бир фейк бар экен, ошол жазып чыгыптыр. Мен бул фейктерге дагы айтып коеюн. Бул фейктер бул ошо Садыр Нуркожоев менен Ташиевдин командасында иштеген фейктер туугандар. Булар акчасына айына $10.000 алып, ушул бизге окшогон активисттерге атака кылып, эфирине кирип, оюн бузуп, элди башка маанага буруп, ушундай иштеген элдин душмандары булар фейктер. Булар бир кабинетте отуруп алып, интернетте жалаң фейк аккаунттарды ачып алып отурган жарандар. Мен азырма Айбек деген чийип кетиптир. Буга окшогондор өтө көп туугандар. Буга окшогондор өтө көп. Мен биринчиден сен Ташиевдин бийлигинде тааныган эмесмин. Бизде мындай болуп калды туугандар. Садыр Нуркожоевдин бийлигин тааныган эмесмин, себеби бизде кош бийлик болуп калды туугандар. Кыргыз эли кайрылганда Ташиевке, анан Садырга кайрылып атат туугандар. Кош бийлик деген өтө чатак нерсе туугандар. Ошол нерсе өтө чатак. Кош бийликчи. Ошон үчүн мен буга каршымын. Кош бийлик болбош керек. Ташиев ким? Ташиев буга чейин ким болгон? Мен бул сөзүм айтарым дегеним, буга чейин бул Ташиев популист, заправщик, мошенник, аферист болгон. Ачык эле айтыш керек да, нерсени эмне жашыргандан кийин. Кудайдан жок ачкан бир Ташиев болот бул, дөпөрат. Максим айтканда. Ачык эле айтыш керек, ал эмне жашыргандан. Коркуп жүрүп ушул малга келдик. Ушул коркуп жүрүп келип, кече Кемпирабадты кыргыз эли Кемпирабад менен Орто Токой сууну өзбектерге саттырып берди Ташиевке. Сатмадым десинчи, кана. Сатмадым десинчи. Сатканы ушул болот туугандар. Өзбекстан Республикасы бизди 20 машина менен, скорый машина менен 50 миллион карыз менен кредитке бериптир, бизди алдап койду туугандар. Ачык айтыш керек анычы. Биз алдандык, Мирзаев бизди алдады. Ошо Садырды алдады, Ташиевди да алдады. Ачык эле айтыш керек аны.
Ал нерсени ачык элге маалымат бериш керек туугандар. Мисалы, ошо Казакбаевди мен айтып кетпедим туугандар. Бул кишиде күнөө жок тууган. Эмне себептен камаганы? Мына көрүп атасыздар. Акчалуу барларды баардыгын коюп берди. Мына мен айтып кетейин. Райымды кой берди. Канча деген чиновниктер чыгып кетти, акчасы барлар. Кимдер жатат азыр? Акчасы жок карапайымдын элинин балдары жатат. Тилекмат, азыркы Марат Казакбаев деген аксакалы, Сегизбаев жатат азыр. Мына эмне үчүн башкаларга баягы кош стандарт мамиле кылат дагы, анан буга окшогон карапайымдын элине үй камагына эмес, керек болсо свиданкага жолотуп айтат. Буларчы. Мен ачык айтайын, ошол мен көп маалымат берип турат туугандар. Акылбек, мен сага айтып кетейин, башым жетип болмосом буга чейин жетиптим эле. Мен сага айткандай, мен кыргыз элине маалыматты калыс, адилет сөздөрүн жеткирип турам. Мени эч ким токтото албайт. Менин башымы кесиши мүмкүн, бирок тилими кесе албайт туугандар. Баягы сөз бар го. Тил кесмек бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп коет. Ушул учурдун мен айтып кетейин туугандар. Окшогон фейктер команда, мындай целая армия бар да, ушу Садыр Нуркожоевдун Ташиевдин целая армиясы бар туугандар. Bir 20'dan 40'dan akaunt açıp alıp durup kırgız elinin başına aylандырат. Ошо окшогон фейктер эл душманы болот туугандар. Туугандар, анан кечегинде жергиликтүү шайлоо болду. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кайсы партиялар өттү? Мына карапсыңыздар. Бишкек шаарында Ак Бата партиясы. Бул кимдин партиясы? Бул Төлеевдин партиясы. Бул ким Төлеев? Бул соттолуп чыккан, кылмышкарга шектүү Бай Манаптын партиясы. Мына ачык айтайын. Emgek partiyası, kimin partiyası? Salınbek деген bizden milyoner var. Burada çok oligark. Onun partiyası tuğanlar. Kiyinki partiya, Atatürk partiyası. Bu kimin partiyası? Atatürk Kırgızstan partiyası, bu Beyliktin partiyası tuğanlar. Beyliktin partiyası tuğanlar. Anan daha bir partiya ötüttür, anan Intımak деген partiya ötüttür tuğanlar. Intımak деген partiya bu Rahim Milyonlu'nun partiyası tuğanlar. Rahim'nin Milyonlu'nun partiyası bürok, ошол жерде лидер Марлен деген Мамат Алиевич, Мамбет Алиевич ошондой деген жигит. Азыр жогорку кеңеш депутат болуп отурат. Ошол алып барды туугандар. Жалаң Байдын партиялары өттү. Ош шаарында деле, Бишкек шаарында деле туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайрылып кетем. Райым Миллион болобу, Жээнбеков болобу, Ини ака, Садыр болобу, Ташиев болобу, Демисов болбосун, булар бир команда, элди алдады туугандар. Эптеп бир 2 ай отуруп берсеңиз, эл тынчып калат даган, сизди биз иш жок экен деп кое беребиз деп бүгүн кое беребиз туугандар. Мен сиздерге башында эле айтып кеткем бул нерсени. Бул саясат туугандар. Бул Райым Миллионду саясатка алып келебиз деп элдин башына айландырып, бүгүн үй камагына кое берипти. Бир жол бош болуп, иштери козголуп, кыскарып, буга башка мамлекеттерден мүлктөрүн таппадык деп, ошо жөнүндө жазып, эфир берип, маалыматты берип кое берип тургандар. Эми карап көрүңүздөр туугандар. Бул Райым Миллион мисалы. Кыргыз элине мен бул кишини билбедим, бирок кыргыз элин жакшылык кылганбы, кылганга эмес. Бирок бул киши жоопкерчиликке тартылып турган киши болчу. Себеби бул киши көмүскөдө жүргөн сери кардинал деп койсок да болот. Көмүскөдө жүргөн ошо Жээнбековдун, Атамбаевдин, Садырдын акчаларын, мындай айтканда кассир деп койсок болот дегенде. Ачык эле айтайынчы. Ошолордун бизнесин, ошолорду көмүскө ошо каржылап, башкаларын ушуга каржылап, кечеги президент шайлоодогу Райым Миллиондун акчасы кеткен турган. Өтө көп суммада акчалары кеткен. Өзүңүздөр билесиздер, Жээнбековдун малында мына Райым Миллион боюнча иш козголгондо мага факт керек деген. Эсиңизде барбы? Факт деп жүрүп, 3 жылдан кийин бийликтен кетти, факт деп жүрүп. Эми бул бийлик кандай кылды? Бул бийлик өтө кыйтырчылык кылды. Өзлөрү билет да, мошенниктерин билет. Кыйтыр сөз, мындай движениялар кылып атат да, элди алаксып туруп түрмөгө тыкты. Сот менен 260 миң штраф берип чыгарып койду. Эл недовольный болуп кетти, кайта УКМКга түрмөгө отуруп туруңуз деди. Ташиев барып 1-2 ай отурду, 1,5 ай отурду. Кайта чыкты бүгүн. Мына элди бул манипуляция кылып,
eldi afera kılıp atsa, eldi başını aylandırıp, ayaktan susaktagıçlar satıp, geçlerdi, jeri üydü berdi, hem jetim tonu verip, hepte bu Kırgız elin başını aylandırıp, özleri tuңguyga çıka albay kaldı tuğanlar. Bu men aytıp ketkenmin, Sadır Avanın Oğlundan eşteki gelmekti. Men aytıp ketken bu figura jöney. Biroq mashenik öttü. Köp sözlerdi berdi. Kırgız elini öttü abişanyalar dedi. Misalı bir nerseni alıp ketsek tuğanlar. Kumtor boyunca ele tuğanlar. Uagında şu kumtor menen tanılıp, her bir üygülöde kaşık, altın kaşık bolot. İpteriňerge çeyin altınday tazik bolot dagı. İpter de altın tazikten tamak jeyt degen manide aytıp Kırgız elini aldap kelgen tuğanlar. Am ne oldu? Biyilikке geldi tuğanlar. Baskınçılık bolsa da kılıp geldi. Biyilikti basıp aldı. Uzurpaklar boldu tuğanlar. Hem ne dedi osonda bilesizler mi? Altın kalbay kaldı. Al jerge barıp emi işleşin gereği yok emi. Bir jol ayağına çen işlep bu Kanada kampaniyası işlep özgör tazalap sıyıp etdi. Adan keyin көп ötpey geçegende bir 10 gün 15 gün bolup kaldı. Deputatların komissiyası birigip barıp 480 tonna altın taşıp gelişti. Zapaslar 480 tonna var eken tuğanlar. Al az gelgensip bayağı kaldıklarda işletilip çıkan çoğu taşlarında 900 ton altın var eken. Tuğanda oşonda bardığında alıp çıkkanda 580 ton altın zapasta var eken tuğanda. Bu yerde deputatlar aldardı, ya Sadır Avam aldardı tuğanda. Men Sadır Avam bir ele videosu var olsun mende. Bayağı Ray milyon kamalat degen. O videosu bir yerde jüröt men tuğanda. Ray milyon kamalat. Ray milyon kamalat degen sözü men dağılı işenbey turam. Ray milyon kamalbaydı eken. Gözümüzde bu sınarya kılıçta al sınarya kılıp Kırgız elini aldadı da. Aldap biz işenip geliyor. Bu biz işengen biz akmak tuğanlarım. Ray milyonun partiyası öttüp tuğanlar. Jergilüktük kengeçke Bişkek şarmenen o şarında ıntımak partiyası öttüp tuğanlar. Ana açıkla moyunga alış gerek abi. Moyunga alış gerek. Algasak bol öttüp tuğanlar. Aldandı. Kırgız eli şunçalık aldangan zat ekenimiz tuğanlar. Bizi loh kılıp durup rahimini çıkarttırıp eki susaklar arasında Özbekistan'a sat verdi. Biz onu çıkmay kalıverdik de tuğanlar. Oşon için men geç kaytan tuğanlar. Öz uağında sözde aytıp kalbasak giyin geç bolup tuğanlar. Giyin aytılgan sözler jön ele mime ötüp ketip. Hazır öz uçuruzda aytıp kalabı tuğanlar. Giyin akirette barganda ölgöндөн кийин akirette barganda da uşul suroолорду bilet. Эмнеге сен ун чыкпай турдуң? Ошондо Sadır менен Taşi жерди сатып атканда суусактагы чыгарды деп. Ошондо мен айтам, мен күчүм жетпеди эле, тилим бар экен, тилим мен айттым, Алла таалам деп айтам да. А сиздер эмне дейсиздер? Сиздерде жооп жок туганда. Себептер ун чыкпай отурасыздар, кайдыгер карап отурасыздар Кыргыз элим. Мына Көлөкбай өзү. Шунчалык 5 президент кылбаган нерсени 30 жылдан бeri 5 президент кылбаган нерсени мына Sadır Awa келтирип 3 ай 4 айда компроваттарды сатып берди. 2 компроватты кесип Өзбекстан менен 2 миллиардга курабыз деп жер үйдү орустарга берип кумтөр улуп таштырылбай жер үй орустарга кетти. Жетимтоо жакында Куда каласы Кытайларга кетет. Бара турасыздар тугандар. Мен айтты дейсиздер. Ошон үчүн эфирди бөлүшүп тугандар. Кайдыгер карабайлы тугандар. Ар бир жаран Кыргызстан жараны кайдыгер карабаш дейт. Бул мамлекет Кыргызстан мамлекети биздики. Бул Sadır менен Taşiyevдин чоң атасынан же атасынан калган мамлекет эмес. Булар баскынчылар. Буну бетке айтыш керек ал нерсени. Булар басып келген. Басып чыккынчылык кылып келип Kırgız elini aldap biyilikке gelişti tuğanlar. Biz aldangан, biz akmak Kırgız eli. Uşuğa işengen akmaktaga. Men 5-6 ay murun aytıp ketken. Bu ateistler, maşeniklerde aytıp çıksam hiç kim işenbeyz gözün ölü. Buna ahiretin en görü otar tuğanlar. Ahireti gelip çıkıp otar. Kırgız elinin baylıkların, kem baylıkların satıştı, su saktagıçların satıştı tuğanlar. Bir eli nesler aldı şu koltuğumuzda cünüz kalı satılmagan tuğanlar. Namız degen boluş gerek Kırgız elim. Kırgız elim, namız degen bolsun. Kızlar talalap Россия, Европаларда жүрөт. Кандай калк болду? Кыздарыбызды үйгө иштетпей Кыргызстанда алып отурган жигиттер каякта жүрөт тугандар. Мына кыздарыбыз талада жүрөт тугандар. Мына канча деген кыз келиндер талада жүрөт тугандар. Ошолорду биз иштетпей Кыргызстанда алып, ошол Кыргызстанда отуруп, үй бүлөсү менен отуруп, ошол жакта тиричип кылганга намыз да жоголуп кетти Кыргыз элинде жүрөт. Эптеп эле акча, кызым акча жөнөтсө болду.
Болду, ошо менен көз жумат. Кызы бияктан эмне иш кылып жүргөнүн да билбейт көбүчө туугандар. Мына ачык эле айтыш керек ал нерсени. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Эфирди бөлүп ар бир жаранга жетиш керек туугандар. Ар бир жаранга жетпесе, мындай кайдыгер карап жүрүп, Кыргызстан мамлекетибизден айрылып калышыбыз мүмкүн туугандар. Мындай кетиштечи. Аябай айрылып калышыбыз мүмкүн. Мен ошон үчүн туугандар дагы бир сыйра сиздерге кайрылып кетет элем кыргыз элине туугандар. Кайдыгер карабайлы туугандар. Кайдыгер карап жүрүп ушул малга келдик. Туугандар, эми бул 44 милиционер жоопкерчиликке айзаданын өлүмүнө байланыштуу жоопкерчиликке тартылыптыр. Айдалган айдалып, выгөрүп алганы выгөрүп алып. Бирок ошо 44 милиционерни кое туруп эле туугандар, биз МВДнын министри Улан Ниязбеков деген профессионалдуу эмес, өмүрү бою хоз работада иштеп өткөн МВДнын системасында оперда болуп иштеген эмес экен туугандар, следователь болуп да иштеген эмес экен, бунун автобиографиясын окуп чыктым туугандар. Ошол кишини садырга ыңгайлыктуу деп министри болуп койгон туугандар. Бүгүн МВДнын алдына пикетке чыккан экен, МВДга чыкты же городской УВДга чыкты, бүгүн көрүп калдым туугандар, билбедим. Ошол жерде митингге чыккандар анти-митинг кылып, садырдын адамдары, фашисттин адамдары баягы Райымдын миллионунда жүргөн бир баягы Кудайдан жөө качкан Кемел аты өлгөр жүрөт. Аты унутуп атам, баягы бир бала бар, өзгөндүк бир бала бар. Мына Москвада курутуп, Кыргызстанга барып курутуп атат. Бул анти-митинг, бул деген өтө коркунучтуу нерсе туугандар. Себеби эми митингге чыккандарда булар эми бийлик анти-митинг менен токтото турган болот туугандар. Бул деген ошол акчага жалдап анти-митинг кылып коргонуу деп коет туугандар. Бул бийликтин кемчиликтерин айтып митинг итсе, булар анти-митинг кылып ушинтип коргонушат туугандар. Себеби булардын кылган мамлекеттик жыккынчылыктары сыртка чыгып калды туугандар. Бул бийлик арам бийлик. Бул танылбаган бийлик. Себеби бул президентти мен тааныган эмесмин туугандар. Башкалары да тааныган эмес. Бул адамды көбү тааныган эмес. Танылбаган президент. Бул тарыхта бул киши кыргыз элинин байлыгын саткан, суу сактагычтарын саткан, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобогон аферист танылбаган президент болуп тарыхта дагы калат. Убагы келет, булар да жоопкерчиликке тартылат туугандар. Сөзсүз тартылат туугандар. Качып кутулбайт. Булардын жоопкерчилигин тарттырабыз. Кудай кааласа, бул бийлик канча турат мен билбедим, бирок менин анализим боюнча туугандар, бул бийлик ушу парламенттик шайлоого чейин туугандар турат. Парламенттик шайлоодон кийин анан Кудайдын айтканы болот туугандар. Же бул бийлик калат, же жаңы бийлик келет, экөөнүн бирөөсү туугандар. Бул мен жеке өзүмдүн оюм туугандар. Себеби кыргыз элин алдап, кыргыз эли алданып калды туугандар. Себеби бул киши өтө көп сөздөрдү берген, көп обещанияларды берген. Мисалы бир эле сөздү нарын мээнине светтин баасын 70 чүркөлөбүз деген. Ошол боюнча бул сөзү деле калып кетти. Кумтор улутташтырбай калды. Жер үйдү бербирди. Жер үй боюнча бул 2015-жылы жазган посту бар кыргыз калас элине. Ошол сөзү менен бул иши дал келишпеди туугандар. Бул кыргыз элин ойлогон мыйзамсыз президент болуп калды. Кыргыз эли алданып жүрүп, мына 6-чы президентти тандалбады. Таза адамды тандайлы десек, ошого өзүңөр моюн бербейт туугандар. Мына ынтымак айылында, азыркы мен айтып аткан баягы 50 гектар жер саткан жерди 80% Кадыр Нуркожоевичке добуш берген экен. Эмес, мен айттым, 100% бергениңерде Өзбекстанга эли менен кошуп өткөзүп коймок экен деп туугандар. Ошон үчүн кыргыз элим кеч болуп электе көзүбүздү май басты. Көздү ачалы туугандар. Адилетсиз нерселерди айтып туралы. Жаман көрбөңүздөр туугандар. Бул мен сенин президентиңерди тааныган эмесмин. Бул жаман нерсе эмес. Бул сын пикир, саясатта кетирген кемчиликтери туугандар. Үйө саясатты билбегендиги туугандар. Бул окшогон дөпөрастардын ордуна мен барсам, ичине геосаясатты мен түшүнбөй экен туугандар. Геосаясат үчүн стратегический объектилерди Өзбекстан менен курбай, жок дегенде башка жерден инвестор таап, болбосо ошо убактылуу иштеп сыртта жүргөн биздин жарандар жылына 2,5 миллиард жөнөтүлгөн. Ошо той топурлар токтоп турсак, биз ошол жешти куруп алат мал экенбиз туугандар. Ошон үчүн туугандар, эфирди аяктап кетип атып, силер менен акыркы сөзүмдү аяктайын. Көздү ачалы туугандар, көздү ачалы, ынтымактуу болуп туугандар. Кайдыгер карабайлы туугандар. Көрдүңүздөр, алисте жерлерибиз сатылып туугандар. Тынч калыңыздар, аман болуңуздар. Сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович, Акниет коомунун төрагасы.
Haydi gel karabay tuğanlar.